студенттер, бүгүн биз кыргыз адабияты предмети сабагынан кезектеги практикалык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта белгилүү жазуучу Мырза Гапаровдун өмүрү чыгармачылык жолу жана эки ирет гүлдөөчү алмалар аңгемесинин сюжети менен таанышабыз. Алгач биз сабагыбызга койгон максаттарыбыз менен таанышып алалы. Билим берүүчүлүк жактан жазуучу Мырза Гапаровдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө кыскача маалымат аласыңар. Аңгеменин сюжетин тынын менен окуусунун жардамы менен билесиңер. Өздөрүңөр жазган текст менен чыгарманы салыштырып жана талдай билүүнү үйрөнөсүңөр. Өнүктүрүүчүлүк жактан чыгармага өз көз караштарыңарды аң сезимдүүлүк менен айта билүүнү үйрөнөсүңөр. Турмуштун түрдүү жолдорунун жагдайларына туруштук берүү үчүн өз билимдериңерди тереңдетүүнү түшүнөсүңөр. Турмуштук татаал жолдордо адам баласынын эрктүүлүккө, чечкиндүүлүккө, адамдык бийик сапаттарга ээ болууга чакырык жасай аласыңар. Анда эмесе балдар, Мырза Гапаровдун өмүрү чыгармачылыгы менен таанышып алалы. Ал 1936 жылы 22 мартта Ош областына караштуу Ноокат районунда туулган. Ошол эле райондун Федоров атындагы орто мектебин 1953 жылы бүтүргөн. 1962 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Ошол эле жылы Тажик ССРинин Мургаб районунда мугалим болуп иштеген. 1963 жылы Кыргыз ССРинин мамлекеттик телерадио комитетинде редактор, 1968 жылы Кыргыз телефильмде редактор болуп иштеген. Ал 1974 жылы Ош шаарындагы Кыргыз драма театрында адабий бөлүм башчы. Ал эми 1984 жылы кинематографисттер союзунун Үскөл боюнча кеңешчиси да болуп иштеген. Анын чыгармачылык жолунда эң алгачкы чыгармаларынын бири болуп 1963 жылы Мейман деген повести жарыкка чыккан. 1975 жылы Күн нурун түнү деген жыйнагы аңгемелер жана повесттер жыйнагы чыккан. 1979 жылы Дарыялардын шоокуму деген жана башка бир топ аңгеме повесттердин автору болуп саналат. Ал 1974 жылы СССРдин Борбордук комитетинин мүчөсү, 1971 жылы СССР кинематографисттер союзунун мүчөсү болуп да иштеген. 1986 жылы Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген искусство ишмери болду. Анда эмесе балдар, силер менен эки ирет гүлдөөчү алмалар аңгемесинин сюжетин таанышуудан мурун мейли чабуул жасап көрөлү. Силерге суроо: жылына эки ирет гүлдөп мөмө берүүчү алма барбы? Мындай алмаларды силер көрдүңөр беле? Кана, ойлонууга 1 мүнөт. Азаматтар, силер эң сонун жоопторду айттыңар. Ал эми биз текст менен таанышкандан кийин, аңгеме менен таанышкандан кийин, андан кийин дагы биз ойлорубузду бекемдейбиз. Анда эмесе балдар, экинчи тапшырма бул өгөй ата, уул, апа, алма деген 4 сөздү аралаштырып кичинекей эссе жазгыла. Убакыт 5 мүнөт. Анда кетти балдар. Азаматтар, силер бул текстти качан бул аңгеме менен тааныш болгондон кийин салыштырып, силердин ойлогон оюңар балким бул аңгемеде болгон чыгар, балким таптакыр башкадыр. Аны биз чыгарманы окуп үйрөнгөндөн кийин салыштырабыз, талдайбыз. Анда кеттик балдар. Эки ирет гүлдөөчү алмалар. Бул аңгемени биз тыным менен окуйбуз. Усунун жардамы менен окуп чыгабыз. Мен ар бир жер тынымда
токтогондон кийин силерге суроо узатам. Ал суроого силер жооп бересиңер. Кайрадан биз аңгемени улап окуй беребиз. Ошентип биз аңгеменин сюжетин толук үйрөнүп чыгабыз. Канан эмесе балдар, силер жакшылап тынчап угуп отургула. Мен окуй баштадым. Алардын үйү тар болгондуктан бала кыш ичи пештин астындагы бурчта мышыкча бүгүлүп, сыры көчкөн колдо жатып чыкты. Акачан күн жылып, ачык асмандын алдында жашаса боло турган мезгил келер замат ал өзү жыгач скалатынан кымтып келген, шахтадан чыккан породалардын арасынан чукуп тапкан сынык сунук тактайлардан кураштырып, отун кепенин жанына кичинекей сөрү жасап алды да, шаардагылардын ичинен биринчи болуп тышта жашоочу болгон. Үстүнө эч нерсенин көлөкөсү түшпөгөн сөрүдө чак түштө уктап эс алуу абдан кыйын болгондуктан бүгүн тобокелге салып өгөй атасынан абдан корксо да, анын бүгүн жумуштан саат 3-тө келерин билип туруп, апасынын зар какшап каршы болгонуна карабастан үйгө кирип кроватка жатып алды. Жатканда да кийинче өгөй атасы анын аргы ийнинин жылкылдатып ойготуп алып, токтотуп балдар. Анда окуя кандай уланып жатат? Баланы урушуп жаткан ким экен? Азаматтар оюңарды билип алдык. Андан ары окуй баштайлы анда. Эй, ашка жук деди. Сен жакын арада мени өз үйүнөн да кууп чыгат окшойсуң а? Заакана карап турган өгөй атасынын жүндүү кең көкүрөгүн, жоон бурчтар баскан бийик маңдайын, коюу каштарынын астындагы заары чачыраган көздөрүн, калың эриндерин бала бир сыйра жек көрүү менен карап чыгып, кроваттан акырын жылып түшүп, эшикке бет алды. Далиске чыгуучу босогодо бардыгын көрүп угуп, эриндери дирилдеп, ыйлап жиберүүчүдөй бүжүрүп апасы турупту. Качан ал жанынан өтө берерде, тигил анын далысына алаканы менен чап этире берип калды. Бала буй тапкачунун ордуна жай бурулуп, апасынын жашы куюлууга даяр турган көздөрүнө "Бул дагы эмне?" дегендей тикирее карап, ончукпай бурулуп тышка чыгып, өзүнүн күнгө кактанып жаткан жайдак сөрүсүн алат. Сөрүдө дубалдын түбүндөгү примуска коюлган кичинекей ак кастрюлдагы саргыч шолпонун бүлкүлдөп кайнап жатканын карап, бир топко ойлуу отурду. Анан ордунан чечкиндүү туруп, эки аттам жердеги тар аллеяга өттү. Аллея менен көпкө жүрдү. Кийин оңго бурулуп, темир жолду кесип өтүп, асфальт жолго түштү. Көп өтпөй, шаардын чеги бүтүп созулуп жаткан буудайлуу талаа башталып, бала буудайды аралай кеткен башка бир жолго бурулду. Кана балдар, окуя менен таанышып жатасыңар. Бала кайда жөнөдү? Ал эми кимге жолугат? Азаматтар, оюңар абдан жакшы. Анда текстти окуй баштайбыз. Жол көптөн бери эч ким каттабаган көрүнөт. Жаздагы жамгырдуу күндөрдү эстеткен аттын, арабанын, эшектин, уйдун жөө кишинин ылайга өтө баткан эски издери жатат. Издерге анда-санда буудай чыгып, алар урушуп калыптыр. Бала бат эле талаага жетип кирип кетти. Ошондо ал арт жагынан апасынын өзүнө тааныш сүйкүмдүү үнүн укту. Сардал! Үн каргылданып аянычтуу чыкты. Бала бурулуп алыста сапсары өскүлөн буудайдын үстүндө сүзүп келаткан апасынын капкара башын, бийик көтөргөн колундагы желбиреген кара жолдукту көрүп, олтундатып калды. Апасы көккө чуркады. Акырында анын өпкөсү күйүп кышылдаганын угуп калды. "Кайт, Сардал!" деди апасы ушул учурда. Бала апасынын оюн түшүнүп, ошол замат тыз болуп качып жөнөдү. Эне менен баланын ортосунда куугун башталды. "Сардал, кайт! Сардал!" Апасы бат эле чарчап, акырында кала баштады. "Сардал!" Бул жолу апасынын үнү узактан угулганын сезип,
Bala токтоп артып карады. Кана балдар, окуя абдан курчуп бара жатабы? Окуяны абдан жакшы көңүл коюп угуп тургула. Эми силердин оюңарча окуя кандайча өнүгөт? Бала кайра артына кайтабы? Азаматтар, силердин оюңарды мен уктум. Эми биз текст менен кайра таанышабыз. Апасы тээ алыста жолдун ортосунда далдайып туруп калыптыр. Уулунун кайра токтогонун көрүп бир аз кооптонуп, ишеничсиз түрдө алга баса баштады. Ал уулунун кайрадан качышын күтүп, андан көзүн албай келе жатты. Бирок анын ордунан жылбай турганын көрүп ылдамдай басты. Аябай чарчагандыктан бир жолу мүдүргүп катуу жыгылып калды. Ошондо бүт көкүрөгү, жүзү чаңга булганып турду. Бирок ал жаактарын жаап калган үркөйгөн чачтарын да оңдобостон, бетин арчып көкүрөгүнүн чаңын да күүбөстөн көрдөн чыккандай сүрдүү кейпинен алга басты. Балага бул таасир этти. Анын жүрөгү бурап, ооруп, тамагы буула түштү. Өзү да сезбей селип кадам шилтеп апасын турлады. Барган сайын ал жакындай берди. Апасы жакындап анын топурак болгон куллук каштарынын астындагы туп-туңук кара көздөрүн даана көргөндө, апа деп кыйкырып жиберип өзүн алга таштады. Апасы да бар күчүн жыйнап эки колун алга сунуп журкап жөнөдү. Алар көз ачып жумганча кошулушту. Анан үстүндөгү асман сыяктуу кең буудайлы талаанын ортосунда чөп баскан эски жолдо эне бала бирин-бири бекем кучакташып, бири-биринин жагымдуу ысыгын сезишип, тааныш жыттарын жытташып, көпкө умчуушпай турушту. Экөө тең көздөрүн жашырып, бири-биринин денесине ысык жаштарын куйултушуп, секин-секин ыйлап жаткандыктарын жакшы билип турушту. Кана балдар, окуянын андан ары жүрүшүн дагы бир жолу ойлогонду. Кана эне менен бала кандай чечимге келет деп ойлойсуңар? Мындан ары окуя кантип уланат? Азаматтар, силер жакшы ойлорду айтып жатасыңар. Анда кеттик дагы. Эми деди бир кезде эмес. Дале баласынын башын өз көкүрөгүнөн бошотту. Ушинтип чечипсиң? Бирок Сардал атаңа баргандан кийин мага мен жөнүндө айтпай да койчу. Жок, деди уулу энесинин кучагынан бошонуп. Айтам, бардыгын айтам. Сенин жеркепиге окшогон үйүңдү, анын ушунчалык жардылыгын, өзүңдүн ыраңыңдын азгандыгын, кийген кийимиңдин жупундугун, кылган түйшүгүңдүн оордугун, нан жок болуп калган учурларда кирим жууп берип студенттерден акча алганыңды, өзүңдүн ушунчалык жалгыздыгыңды, ооруканада бирге иштешкен кир жуучу аялдардан башка сени шаарда эч ким тааныбастыгын, ушундай абалыңа карабай күйөөңдүн алган акчасын бүт ичип алып келип, сени ырайымсыз сабаарын, бардыгын айтам. Карагылачы балдар, Сардал кимге кетип атыптыр балдар? Атасына кетип атыптыр, мындан ары ушундай жол менен окуп, аңгеменин толук таанышабыз мындан ары. Кана дагы кеттик. Ошентип отуруп балдар биз чыгарма менен таанышып, анын сюжетиндеги бардык окуялардын өнүгүшүн, кульминациялык жеткенчегин, аягын билгенден кийин биз өзүбүздүн ой пикирлерибизди айта баштасак болот. Калган аңгеменин калган бөлүктөрүн ушундай тыным менен окуп, өзүңөргө суроолорду берип, кайрадан окуп, анан аңгемени толук окуп чыгасыңар. Андан кийин силерге суроо. Сардал эмне үчүн үйүнөн чыгып кетти? Сардалдын апасы эмне үчүн баласына болуша алган жок? Сардал эмнеге көздү жаш алды?
өзүңүз жазган тексттин чыгарма менен окшоштук жактары барбы? Белгилеп көрсөткүлө. Автордун турмуш драмасын берүүдөгү чеберчилигин түшүндүр. Мына атар. Ушул тапшырмаларды аткарып келгенден кийин биз 2 ирет гүлдөөчү алмалар деген аңгемени толук түшүнгөн болобуз. Ушуну менен сабагыбыз